Энергетика мамлекеттин бүткүл экономикасы үчүн стратегиялык жактан зор мааниге ээ болгон тармак. Ал экономиканы көтөрүүнүн, туруктуу өнүктүрүүнүн өзөгү. Суу тартыштыгы жыл сайын күч аларын окумуштуулар коңгуроо кагууда. Ошол эле учурда электр кубатына болгон муктаждык барган сайын өсүп жатат. Быйыл мурдагы жылдагыдай эле керектөөнүн көлөмү 16 миллиард 200 миллион киловатт саатты түзөт. Бул муктаждыктын негизги бөлүгүн Токтогул ГЭСи камсыздайт. Учурда анда суунун көлөмү 12 миллиард 700 миллион метр кубту түздү. Өлкө эгемендик алганга чейин электр энергиясын экспорттоп келсе, бүгүнкү күндө импортко муктаж. Камбар Ата 2 ГЭСин эске албаганда 30 жыл ичинде ГЭС курулган эмес. Бирок энергетикалык көз карандылыкка жетебиз деп ири суммада насыялар алынган. Өкүнүчтүүсү каражат натыйжалуу колдонулган жок. Ага карабастан мамлекет карызды өз убагында кечиктирбестен бериши керек. 500 киловольттук датка көмөк чордонун курууга 208 миллион доллар насыя алынган. 500 киловольттук кемин жана 500 киловольттук датка кемин аба чубалгыларын курууга 389 миллион доллар. Бишкек ЖЭБди модернизациялоого 386 миллион доллар. Токтогул ГЭСин реабилитациялоого 320 миллион доллар. Камбар Ата 2 ГЭСинин экинчи гидроагрегатын куруу жана ишке киргизүүгө 110 миллион доллар. Каса Миң долбооруна 500 киловольттук датка аба чубалгысын курууга 185 миллион доллар алынган. Аталган ири долбоорлорго алынган насыянын жалпы суммасы 1 миллиард 600 миллион доллар. Энергетика тармагында болуп жаткан реформалардын алкагында бардык тийиштүү шарттарды түзүү аракети күч. Серепчилер буга чейин чакан жана ири гидроэлектростанцияларды куруу мүмкүнчүлүктөрү болуп турса дагы, ага маани берилбей же туура нукта пайдаланылбай келгендигин айтышат. Бул жаатта тарифтик саясатты дагы өзгөртүү учурдун талабы. Почти 20 жылдан бери электр энергиянын тарифи өзгөргөн жок. Населениянын потреблениясы 70%, а калгандарыныкы, мисалы, горнодобывающий отрасль, промышленность, башка тигилат 30% болуп атат. Электр энергиянын тарифин көтөргөндө тигил 30%ке көтөрдү дагы, 70% ошо мурдагы эле бойдон калды. Мындай караганда 70% чыгарган электр энергия өзүн өзү актабай атат. Тарифтин төмөндүгүнөн улам каржылык тартыштык жаралып жаткандыгын энергетика министри Доскул Бекмурзаев белгиледи. Былтыр министрлик калк үчүн электр энергиясына болгон тарифти 1 сом 9 тыйынга чейин көтөрүүнү демилгелеген. Бирок президент калктын жашоо турмушун эске алып, тарифти мурдагыдай калтырууну сунуштаган. Мындан кийин ведомство бул идеядан баш тарткан. 2030 жылга чейин выплаталар болот. Бүгүнкү күндө эгерде тарифке биз булардын баарын кошуп тариф менен регулировка кылып кете турган болсок, 2023 жыл биздин окупаемый тариф ушул карыздарыбыздын баарын негизинде төлөөнүн негизинде 2 сом 95 тыйынды түзөт. Энергетикалык кубаттуулукту көбөйтүү милдети да курч. Президент Садыр Жапаров суу башында туруп электр энергияны башка мамлекеттерден сатып алуу уят иш экендигин белгилеп, өлкөнүн электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүгүн туура пайдалануу милдетин койгон. Мындан улам ири инвестициялык долбоорлор жүзөгө аша баштады. Камбар Ата 1 ГЭСинин стартын башталашын дайын. Ишке ашып жаткан инвестициялык долбоорлор. Бала Саруу ГЭСи. Кубаттуулугу 25 мегаватт, орточо жылдык электр энергия өндүрүлүшү 92 миллион киловатт саат. Камбар Ата ГЭС 1 кубаттуулугу 1860 мегаватт, орточо жылдык электр энергия өндүрүлүшү 5,6 миллиард киловатт саат. Каса Миң долбоору. Орточо жылдык электр энергиясынын экспорту 1,5 миллиард киловатт саат. Камбар Ата 1 ГЭСи кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы. Анын ишке кириши Камбар Ата 2 ГЭСинин толук кубаттуулукта иштешине мүмкүнчүлүк түзөт. Жыйынтыгында бул 2 маанилүү ГЭСтин кубаттуулугу 1000 мегаваттка жетет. Бул көлөм азыркы Токтогул ГЭСинде өндүрүлүп жаткан электр энергиясына барабар. Камбар Ата бул курулуш, кылым курулушу болот. Балдарыбызга келечек муунга калат. Ошондуктан ГЭСтеги аткарылган иштерди мага дагы элге дагы ай сайын отчет берип туруңуз. Элде дагы дайыма маалыматтар болуп турсун. Ал эми Киров суу сактагычындагы Бала Саруу жаңы ГЭСинин курулушу былтыр 29 августта башталган. Долбоор 2022 жылдын декабрь айында пайдаланууга берилиши керек. Ал буга чейин пайдаланылбай келген гидроэнергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Жылдык орточо 92 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Капсула эле саласыңар, лентасын качан кесесиңер деген сындар болуп атат да көпчүлүк учурда. Ошолор үчүн сиз так дата
датасын айтып коюңуз, мөөнөтүн. Декабрдын канчасында биринчи агрегатын ишке киргизебиз? Декабрдын 22 декабрга Кудай буюрса энергетик күнүнө карата 22 декабрда биринчи агрегатты ишке киргизебиз. Кудай буюрса. Андан кийин аркы жылдын 23-жылдын биринчи кварталында калган 2 агрегатты. 1 апрелге чейин калган 2 агрегат бүтүп, толугу менен Бала Саруу ГЭСти ишке беребиз, Кудай буюрса. Жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болсо керек. Ооба, 25 мегаватт. Жакшы. Токтогул ГЭСинин 4-чү гидроагрегаты боюнча да иштерди катуу көзөмөлгө алыңыз. Бүгүнкү күндө Баткен облусу энергетикалык жактан толугу менен коңшу мамлекеттерден көз карандысыз. Ага Разаков электр чордонунун ишке кириши жана Разаков арка электр линиясынын тартылышы өлгө. Мамлекет башчы белгилегендей энергетикалык көз карандысыздыкты жана коопсуздукту камсыздоо стратегиялык максаттардын бири. Ушул аткарылган иштердин натыйжасында аталган аймак коңшу мамлекеттик электр энергиясы боюнча көз каранды болуудан арылды. Нарын областында урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин талабыңыз менен Мустор чек ара заставына биз жаңы көмөк чордон койдук. Былтыр 110 көмөк чордону 6300 киловатт ампер болгон. 4 ай кетмек. Бул строительствого сиз бизге 20 күн мөөнөт койгонсуз, 12 күндүн ичинде биз толугу менен бүтүрүлүп берилдик. Ири долбоорлор менен катар иштеп жаткан ири жана орто ГЭСтердин жабдуулары мекеменин өздүк каражатына жаңыланууда. Жылдан жылга көмөк чордондордо жүктөмдөр жогорулап жатат. Буга керектөөчүлөрдүн саны көбөйгөндүгү себеп. Мындан улам трансформаторлордун кубаттуулугундагы жогорулатуу жагы колго алынган. Ошто узловая деген чоң көмөк чордон бар, 220 киловольт. Ош жерде автотрансформатор алмаштырып атабыз. 125 мегавольт ампер кубаттуулукту 250-ге алмаштырып атабыз да. 2 эсе кубаттуулук жогорулап атат. Бул жерде Бишкектин четинде Аларча деген көмөк чордон бар. Ал жерде дагы ошондой жумуш жүрүп жатат. Калк электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыз болушу үчүн көмөк чордондорду аба электр чубалгыларын кышка даярдоо маанилүү. Бул жаатта дагы маселе жаралбашы керектигин президент эскертти. Министр отчетунда белгилегендей, бул жаатта дагы алгылыктуу иштер жүрүп жатат. 2021 жылдын январь айынан баштап 2022 жылдын 1 июлуна чейин бөлүштүрүүчү компаниялар тарабынан 303 кошумча көмөк чордон орнотулду. 477 трансформаторлор алмаштырылды. 1247,6 чакырым аба чубалгылары курулду жана реконструкцияланды. Бүгүнкү күнгө чейин күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында пландалган оңдоо иштери 100% аткарылгандыгын түндүк электр ишканасынан дагы белгилешет. Быйыл ал үчүн 120 миллион сом бөлүнгөн. План боюнча 1331 подстанция оңдолмок. Анан бүгүнкү күнгө 659 оңдолду. 35 киловольт боюнча подстанциялар 42, план боюнча 22 жылы. Анын ичинен 19 оңдолду. Аба чуулгалар 845 километр пландалган. Анан 449 километр бүгүнкү күндө бүтүп ишти аягына чыгышты. Президент Садыр Жапаров энергетика тармагын кышка даярдоодо мүчүлүштүк жаралбашы керектигин эскертти. Айрыкча жылуулук тармактарын, калкты көмүр менен камсыздоодо былтыркыдай маселе болбошу керек. Бул үчүн бардык шарт түзүлүүдө. Азыр жайдын ортосуна келдик уже. Көмүрлөрдү эртерээк даярдаңыз. Графиктерди дагы бир жолу өзүңүз карап чыгыңыз. Көмүр казуу боюнча биз сиздерге бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Техникаларды алып бердик, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы түзүп берип атабыз. Көмүр проблема болду деген сөздү биз укпашыбыз керек. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев белгилегендей, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын материалдык техникалык базасы чыңдалды. Быйыл Бишкек жеби толук бойдон жергиликтүү көмүр менен камсыздалат. Демек, башка мамлекеттерден импорттолбойт. Өзүбүзгө өтө чоң жүктөп алдык. Толугу менен импорт көмүрдөн отказ кылып, быйыл өзүбүздүн кабак бассейнибизден 1 миллион 750 миң көмүр казып, өзүбүздүн ТЭЦке жеткизгенге аракет кылабыз. Кыргыз көмүр ишканасына 50 дана атайын жүк ташуучулуу машинелер быйыл алынды. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн материалдык техникалык базабызды күчөткөнгө
толугу менен мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, биринчи кезекте бардык социалдык мекемелер, алыскы райондор көмүр менен тийиштүү көлөмдө камсыз болушу керек. Бардык энергетикалык объектилер жылытуу мезгилине карата максималдуу жүктөмгө даяр турушу зарыл. Эксперттердин пикиринде эң башкысы Кыргызстанды электр кубаты менен эч көйгөйсүз толук камсыз кылуу жана экспорттоо потенциалын өнүктүрүү колго алынды. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24, Жумагайрык.